Туура эмес айтсам айтып койгула. Туура эмес айтсам айтып койгула. Ну, мыйзамыңарды алып кеткиле, болбойт. Болбойт bunlar. Не деген мыйзам бул? Башка кишилер окуп алсын, күлөт башка жагы менен. 120 депутат туруп алып туруп, алып кеткиле деп кыйкырыш керекпи? Мэрди Бишкек Оштун мэринин статусун акимдин ылдый кылып койдук. Уялбайсыңар ушундай законду көтөрүп келген. Кимдин атынан алып келип атасыңар? Кимди уят кылып атасыңар? Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдуңарды алдыбы? Келди? Сурап да койгон жокко? Дайындап койду. Баланчаев бардык министрлерди өкмөт мүчөлөрүн каалагандай камап атат, таасири жогорулап кетти. Эми ушул мыйзамды кабыл алып берсек, Түкүнчаевден уруксаты менен гана камалат. Керек болсо акимдер деп атат. Урматтуу депутаттар, тынчтанып алсаңыздар. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынч болуңуздар. Президенттин өкүлү айтып атат да, сүрдөп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтайым Үмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Мындай мыйзам Өзбекстанда, Тажикстанда жок. Түркмөнстанда болушу мүмкүн. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчаевден уруксат алыш керек камаш үчүн деп атат. Президент тиги акимдерди дайындайт деп. Кийинки мыйзамды карасак, кабинет министрлер мэрди Ош менен Бишкекти кабинет министринин төрагасы дайындайт деп. Мэрди Бишкек Оштун мэринин статусун акимдин ылдый кылып койдук. Эми ушул эмне деген бул эми? Уят да эми ушундай нормалар жазылып атат. Президенттин өкүлү айтып атат да, сүрдөп атат депчи. Эми бул сүрдөбөш үчүн Токтайым Үмөтайлан чакырып береликпи, жанында отуруп массаж кылып отурсун. Эми ушул сүрдөгөндүкпү? Мындай жөнөкөй эле суроо берип атат да, мынагу 9-беренеге жазып алыптыр да. Министрлер кабинетинин мүчөсү мамлекеттик сыйлыгы бар болсо камакка алынышы мүмкүн эмес депчи. Бул не деген? Түркөйлүк. Министрлерди бардыгын жок дегенде почетный грамотасы бар да. Акылбек Жапаров Кыргызстан экономикасы эмгек сіңірген. Алардын бирөөнү да камакка албай турган болсок. Ана кантип анан коррупция менен күрөшөсүңөр? Ана президенттин макулдугу менен гана жоопкерчиликке тартылат дейт. Биздин депутаттарды алып барып эле камап атасыңар го, эч кандай жоопкерчилик макулдугу жок эле. Биротоланда министрлер кабинетин кызыл китепке эле киргизип койбойкпу? Сейрек кездешүүчү жаныбарлардын жанына жазып койбойкпу? Сейрек кездешүүчү адамдар деп. Буларга кол тийгизгенге болбойт, сөз тийгизгенге болбойт. Булар акыркы экземплярлар деп. Ушундай да мыйзамдап келесиңерби? Айланып кетели. Не деген министрлер бул? Коррупция болот, анда бүттүк сыйлык алып алат. Почетный грамота тоже мамлекеттик сыйлыктын катарынан кирет. Бирөөнү да камай албайсың министрлердин баарын. Урматтуу кесиптештер, ушул баш мыйзамды кабыл алып атканда биз бакырып чыкпадык беле? Кесепет ушундай болот деп. Бүгүн болсо бакырып атасыңар. Ой, мындай болуп калды, тигиндей болду. Чала болот. Рас болду. Туура кылат. Ошондо бүт баш мыйзамга берип койгонбуз. Азыр өзгөртө албайсыңар эми. Ошондо кыйкырып чыкпайт элеңер. Азыр эми кыйкырып чыкпай. Мына азыр айтып атасыңар, жогорку кеңештен макулдугун алыш керек, өкмөттүн структурасын, мүчөлөрүн дайынданга деп. Мариповду дайындаганда силердин укугуңарды, макулдугуңарды алдыбы? Келди? Сурап да койгон жокко? Дайындап койду. Каалаган кезде эски мыйзам, баш мыйзам, каалаган кезде жаңы баш мыйзамды издеп башаламан болуп атпайбы? Ну, мыйзамыңарды алып кеткиле, болбойт. Болбойт bunlar. Не деген мыйзам бул? Башка кишилер окуп алсын, күлөт башка жагы менен. Бул мыйзам абдан чийки жана чоң кесепеттерге алып келе турган мыйзам. Реалдуу карайлы. Бул мыйзамда эмне деп жазылып турат? Азыркы болуп аткан реалдуу кош бийликти талашуу, же болбосо таасир талашуу. Ошону мыйзамга жазып атышат. ГКМБ азыр каалаган министрин, каалаган акимин камап атат. Бул мыйзамда жазылып атат. ГКМБ камай албайт, менин уруксатым жок деп атат президент. Керек болсо акимдер президенттин уруксаты менен гана камалат экен, туурабы? Урматтуу туугандар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, силер системага карап эмес, адамга карап, бүгүнкү бийлик башында турган эки кишиге карап мыйзам жазып атасыңар. Баланчаев баарын камап атат, эми мындан ары ал камай албайт. Анткени Түкүнчаевден уруксат алыш керек камаш үчүн деп атат. Мына мыйзамдын түпкү маңызы, урматтуу депутаттар, биз Баланчаев менен Түкүнчаевге карап туруп, мыйзам кабыл алып берип атабыз буларга. Эки кишинин таасиринин арты менен
Туура эмес айтсам айтып койгула. Туура эмес айтсам айтып койгула. Баланчаев бардык министрлерди өкмөт мүчөлөрүн каалагандай камап атат, таасири жогорулап кетти. Эми ушул мыйзамды кабыл алып берсек, Түкүнчаевден уруксаты менен гана камалат. Керек болсо акимдер деп атат. Эмне президент ууру министрге, ууру акимге бардыгын жоопкерчилигин өзү алабы? Мындай мыйзам Өзбекстанда, Тажикстанда жок. Түркмөнстанда болушу мүмкүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз мындай жол менен кетпешибиз керек. Адамдарга карап, адамдардын амбициясына карап мыйзам жазылбаш керек. Системага карап, түпкүлүктүү мамлекеттүүлүк үчүн системдүү. Урматтуу депутаттар, тынчтанып алсаңыздар. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, тынч болуңуздар. Ошондой эле ушу законду алып келгендерге, өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө айтат элем, ушунчалыкка дагы чыдамдуу болосуздарбы? Жакшы эле сөздөрдү угуп атасыздар го. Эми эмне бардык 120 депутат туруп алып кеткиле деп кыйкырыш керекпи? Өзүңүздөр эле мындай түшүнүп, кичине мындай сыйлагыла да кимдин атынан алып келип аткан. Же эмне президенттин атына жамынып алып эле каалаган чийки эптеп эле бирдемени көтөрүп келишсе болот бекен. Уялбайсыңар ушундай законду көтөрүп келген. Кимдин атынан алып келип атасыңар? Кимди уят кылып атасыңар? Ошондуктан ушул мен сиздерден суранат элем, ойлонгулачы, азыр бул голосовать эткиче. Рахмат.